алтын менен күмүштө ал кандай сүрөттө болсун зекет бериле берет. Алтын менен күмүш нисапка жетсе болду. Ал идишпи, ал куюлмабы, ал буюмбу, хатта ал кийим болсо дагы зекет бересиң. Ошон үчүн аялдардын тагынчактарына, сыргаларына, сөйкөлөрүнө, шакектерине, моюна таккан тагынчактарына, башкаларына, бүт барына эгер нисап жетсе 85 грамм алтын, 612 грамм күмүш зекет берилет. Берилет. Аны сатам деген жок, башка кылам деген жок, бирок аны колдонуп атат, берет. Хатта уламалар айтат, бир адам алтындан кийим тигип алды, кийип туруп. Же күмүштөн кийим тигип алды аялдар. Ошого да зекет берет. Алтын күмүштө кандай абалда болсо болду, ага зекет берет. Алтын күмүштүн куюлмасы каралат. Эгерде куюлмасы баягы кошулмасы көп болсо, анда ал товардын өкмү өтүп кетет. Эгер кошулмасы азыраак болуп, алтын күмүш көп болсо, ал алтын күмүштүн өкмүндө болот. Ошон үчүн ага эмне кылат? Алтын күмүштөй мамиле кылынат. Алтын күмүш үйүңөрдө турган кашык, бычак, буюмдар алтындан, күмүштөн ага зекет берет. Аялдардын тагынчактарына кайра айтам, буюмдарына бүт барына граммы жетсе, алтын менен күмүштүн ага зекет берилет.